Assalamuалейкум, урматтуу уюткулуу кыргыз журтум. Орозоңуздар кабыл болсун. Ушул орозого жетишкен Кудайга шүгүрлөрдү айтабыз жана сүйүктүү пайгамбарыбызга салам салаваттарды айтып болгон соң, УТРК чүйдө орозодо 30 күн теледолбоор эфирде сиздердин кызматыңыздарда Темирлан Акматов. Биз менен кала бериңиздер. Бүгүн сиздер менен ушул элибизде кандай иш-чара болбосун ысырап кылгандар өтө көп. Кереметти Куранда жегиле ичкиле ысырап кылгыла дейт. Бүгүнкү темабыз бул актуалдуу тема, ысырап жөнүндө сөз кылабыз. Биз менен кала бериңиздер. Ушул биздин суроолорубузга жооп берүү үчүн дин аалымы, коомдук ишмер, врач, хирург, бир нече китеп, плакаттардын автору Өзбек Чотонов. Ассалам алейкум, кош келдиңиз. Орозоңуз кабыл болсун. Алейкум ассалам рахматуллах. Жакшаганда эл журтун амандашып алсаңыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, баарыңыздардын орозолоруңуздар кабыл болсун. Орозодо кылган баардык жакшы иштериңер, дуаларыңар, садакаларыңар, ооз ачтырууңар, таравих намазыңар, бүт ибадаттарыңар кабыл болсун. Алла Таала ошо энеден жаңы туулгандай күнөөбүз калтайт. Ошо орозону жакшы туткан адамдар чын ыхлас менен Аллага терең ыйман келтирүү менен орозо туткан киши эч күнөөсү калбайт. Ошондой күнөөсү калбаган адамдарданбыз. Сиз аларыңыз болсун. Эми бүгүнкү темага өтсөк. Аты ысырап деп атат. Анан эми сизди чакырган жерлер өтө көп. Бүгүнкү теманы бир ачып бериңиз. Ысырап деген аябай ушу зээнди кейиткен бир балекет болду да. Эч кимди эле мажбурлабайт, эч кимди эле кыйнабайт. Жөн эле адамдар өзүн өзү кыйнап, ошо бири-бирин карап эле, бири-бирин ээрчип эле, атандашып эле, мен будан кем белем, анан уят эле деп отуруп, аябай кошулуп барат да күнүнө күнгө, аябай ар нерсе кошулуп отуруп, чегинен такыр эле чыгып кетти, чегинен. Ошо ысырап деген өзү чектен чыгуу деген сөз. Ысырап ошо жанагы өзүнүн боло турган чегинен чыгуу. Мисалы, той деген тойгоз эле. Мына тойгоз илгери ошо аябай ачарчылык заман болгондо бир тойгозгонун кедейди бир тойгону орточо байыган деп айтчу да. Ошо бир тойгоз койсоң ошо көпкө чейин ошо жана энергиясы ичине жетчү да. Анан ошо аябай сооптуу иш болчу. Ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көп хадистеринде ошо кедейлерди тойгузгула, тамак бергиле, ошо жанагы кафарат деп коет. Кафарат чоң күнөөлөр болгондо, чоң каталар. Ошондо кафарат дейт, жоюу. Ошону жанагы мисалы орозодо атайылап ача алса, оозду эч кандай себеби жок. Анда кафарат дейт да. Кафарат ал ошо чоң күнөө. Анда же 2 ай орозо тутуш керек. Ордуна. Үзгүлтүксүз. 2 ай. 2 ай бою. Анан 2 ай бою тута албай турган болсо, жана күч жетпей турган болсо, карып калган киши, мисалы, оорукчал киши болсо, анда ал жанагындай 60 кишини оокат беришет да. Орточо оокат дейт. Ошо 60 киши оокат беришет. Ошол тойгозуу адамды бир тойгозуп коет. Аябай чоң сооп болгон да. Анан ошончу ошо той дегенде тойгозуш керек. Тойго келди, той, курсаң тойгузду, анан жакшы батаң бер да кет. Ачкасым орозодо жүрүп атпайлы? Анан ошо орозодо жанагындай кээрлер жупуну кылса ал жакка барбай жанагындай уча тарта турган жактар качат. Ушул туурабы же туура эмеспи? Ал да туура эмес. Ошо мына орозону да жанагындай тойдой кылып өткөрүш бул да туура эмес. Мен мындай болду. Мен бир жолу айттым да, туугандар келгилечи. Ошо ата-энелерибизге сооп болуш үчүн орозону өзүбүздүн семья менен бир 100 кишини чакырып ооздоштуруп коелу. Өзүңөрдүн ар кимге 10 таанышыңарды, анан калган жетим жесирлерди чакырайлы. Анан чакырдык. Анан кийинки жылы дагы беребиздик. Жана аял заттары, ой, былтыр дасторкон сумсак болуп калды. Биз уят болуп калдык деген сөз айтат. Анан эмне уят болуңар? Биз курсагын тойгозуп тургандай бербедик. Ооз ачуу деген ушул да. Жок, ал жерде конфет жок болуп калды. Анан дагы бир нерсе жок болуп калды. Анан айттым, биз силерге той беле бул. Бул той эмес да бул. Ооз ачуу деген ошо жанагы кечки бир тамак берип коюу. Анан керек ошо жанагындай аябай бир шикарный жерге, чоң ресторанга, аябай 4-5 түрлүү тамак менен
аябай кымбат менен тамак берүү жанагындай бул да ысырап. Анан көрө урматтуу болгондо ошону башка кедейлер бар кош. Мен ошо кийинки жыл айтсам болбогон, мен 100 кишиге ошол акчаны 100 кишиге берип койдум. Мен ооз ачтырып койгом. 100 киши ооз ачты медресе болот, соо чоң. Анан ошо мен айткам да, жетим жеселер булар да ороз тутуп атат. Ошол ооз ачтырып койсом, жок, анан тиги бул деп, анан ошо мен анда болсо медресеге берип койдум. Ошо 100 кишиге ооз ачып калды ошол. Анда ошо биз урматтуулар, мына ысыраптын бир себеби бул текеберлик чынында. Мактануу, өзүн мен кыйынмын деген нерсе бул. Мисалы, кедей киши эч качан уялбаш керек кедейлигинен. Же колунда жок киши уялбаш керек, же колунда аз киши уялбаш керек, мен да аз деп. Бул Алланын буйругу. Буга капы болуш бул күнөө болот. Бул ошо буйрук. Алла Таала кимге көп берет, кимге азыраак берет, буну сыноо үчүн берет. Анан кийин теңелбеш керек, теңелип баарын короп салбаш керек. Анан кийин карызга батып, кредитке батып, ушинтип жүрбөш керек. Мисалы, мына тойлорду кредит менен берип атат, аштарды кредит менен берип атат. Бул чоң күнөө. Бул сооп болбойт, урматтуулар. Ошо мен жанагындай бул ар бир нерсени биз ыхлас менен кылышат, ыхлас. Кудай үчүн деп, бир гана Кудай үчүн, башка эч кандай интерес жок. Эл көрсүн, эл айтсын. Кызыкчылык, эл көрсүн, эл айтсын, эл мени кыйын десин, эл мени жакшы көрүп калсын. Анын бүт баары болбойт да. Мисалы, бул ооз ачтыруу деген сооптуу ишти жасоо деген сөз. Бул сооптуу иш. Ошо ким бирөөдү ооз ачса, ооз ачканча сооптуу дейт, ошо кишинин ооз ачканда. Ошон үчүн ооз ачтырыш керек, жанагындай ыхлас менен, эч кандай бир жанагындай бир башка кызыкчылык койбой. Пайгамбарыбыз кандай ооз ачкан? Пайгамбарыбыз эл менен болгон, эл менен, эл ошондо ачка болгон, ошо кээде бир курма суу менен ушундай убактар болгон да. Анан ата бабаларыбыздар деле аябай жокчулук болгон, нан жок, оокат жок, анан адамдар биргелешип, ошо кичинеден чогултуп, ошо болгон, ошо бөлүшүп ооз ачышкан да. Анан ошо бизде урматтуулар, биз ошо өзүн негизи оокатты аз жегенди үйрөнүш керек. Негизи. Оорулар деле ошодон чыгып атат да. Оорудун баары пайгамбар саллаллаху алейхи айткан оору, ашказан оорудун үйү деген. Оорудун үйү. Ошо ашказанда да баланын баары. Ашказанды 3төн 1-ине эле оокат салгыла. Анан кийин 3төн 1-ине суу, анан кийин абага калтырып койгула. Ошо бош жүзүн курсаңар, ашказандар дегенде. Биз болсо тройной 3 порцияны бир жеп алабыз, 4 порция, 5 уйдугунча. Мына той аштарда аябай көп ысырап, аябай көп чыгым, аябай көп убара. Өзүң да убара, элдин баары убара. Элдин баары эле келейин деп туруу сенин тоюңа. Ошо бир 200 километр, 300 километрден улам чакырасың, аш берем, той берем деп, юбилей берем деп. Эл келип туруп, жолдо кыйналып 2 саат, 3 саат жүрүп барат. Анан 5 саат, 6 саат ресторанда отурат. Кайра 2 саат, 3 саат кечип келет. Ошондон 7-8 саат убакыт да кетип атат. Акчасы да кетип атат. Ден соолугу бары бар, жогу бар. Анан бүт улам эле тойго чакырып берип, улам эле тойго чакырып. Бул элди да убарабыл да. Эл да убаработ. Убакыт ысырап. Убакыт да ысырап. Жумушу бар, күндө эле той, күндө той. Күзү менен той. Токтотуш керек буну. Мына ошо тойдун көпчүлүгү айттым го, жанагы текеберлик бул, мактануу. Мисалы эми 60 жылдык эмне берет эми? Эмне кыйрат атканы? Мына бир жөн эле кемпир, үйдө турган эле кемпир эмне берет эми 60 жылда, 70 жылда? Үйдө жөн эле жана кайтарганын эки эчки ишкерегин таштырат. Бир 2-3 уyu бар, бир эшеги бар. Ошол деле 70 жылда берет. Эмне кереги бар? Кредит алып, карызга акча алып, карызга батып, анан кийин карыз болосуң. Мына менин бир шагиртим айтат го. Мына ажеке октябрда 14 чакырып келди. Сентябрда да ошондой болгон дейт, 14 чакырып. Эй, ким келди сага? Ким сени мынча чакырат десем? Былтыр атамдын тоюн бергенбиз 60 жылдын. Эми ошо бүт классташтары, бүт жанагы тааныштары, айылдаштары бүт чакыргандар чакырып атат. Мына бир айда 14 киши. Бир айда 14 чакырып. Анан ар бирине же 2 же 4 болуп барабыз дейт. Анан ошо 2,5 миңден киши башына 5 миң сомго чейин беребиз.
мына анын уюм сатып атам дейт да. Жетпей калды. Айлык да жетпей калды, эч нерсе жетпей калды. Мына ошондой урматтуу кугундар токтотуш керек буну. Анын көчү өнүгүш керек. Анын көчү ошо балдарыбызга кийим кече алып берели, бир жерде окутайлы, жакшы витамин берели, дары берели. Ошондой кылышат да. Же жана сооп болсун деп кошуналарга бериш керек, жана ачка жүргөн муктаждарга бериш керек да. Кетирбеш керек. Жетим-жесирлерге. Жетим-жесирлерге. Мисалы азыр мына миллион сомдорду байгага салып, машиналерди эмнеге ошо атымын чыгарам деп атат. Баланча деген ушундай кыйын экен. Баланча деген ушундай март экен деп. Ол урматтуугундар күнөө ото. Же депутат болсом деп, Же депутат болом деп ушинтип атат да. Анан ошол күнөө болот урматтуугундар. Бул соо эмес, күнөө болуп калат. Жанагы аштын баары күнөө. Атасына сооп таппай эле күнөө таап атат. Улам окат берип, улам аш берип жок шариятта андай урматтуугундар. Аш деген окат деген сөз. Аш деген окат деген сөз. Аша. Же. Ошо окат. Азыр эч ким окаттан өлүп бараткан жок урматтуугундар. Муктаждар эмес сенин ашыңарга. Уламдан бергендей. Мен айттым, илгери аябай муктаж болчу да. Аш окат жегенге муктаж болчу. Бир жеп алса, жарым ай, бир ай ток болуп жүрөт эле да. Анан ошол убакта муктаж болчу. Азыр эч ким муктаж эмес. Ар кимде өзүнүн үйүндө жей турган окаты бар, башка бар. Той берсең, чакан той бер, мына өзүңдүн туугандарың менен жакшынакай болуп тойлоп койгула. Ону жана атаңдын туугандары эле, урматтуугундар, атаңдын туугандары эле. Апаңдын туугандары кереги жок тайкаларың. Тайка деген урматтуугундар, ал сый конок. Ал анда санда бир келип калат. Болду. Жана сен настоящий чыныгы туугандарың атаңдын туугандары, атаңдын акелери, үкөлөрү, балдары, неберелер, ушулар сен. Ошолор менен бир казанда кайнайсыңар, бир айылдын ичинде. Ошолор чыныгы конок эмиңер. Сиздин туугандар, туугандар. Эмелер, тайлар, күйөө балдар, кайын журттар, булар экинчи катардагы тууган да. Азыр элден суроо болуп атат. Ошо Өзбай Чотонов той аштарды өзү кандай өткөзөт, ысырап кылбай, кандай? Мен мисалы тойлорду бир кой куда тоскондо, бир кой өзүбүздүкүлөргө. 2 кой жетет. Болду, ошону өзүнчө аралыгы мындай. Алар кудалар бир эмеде келет го. Бир 2 жума, 3 жумадан кийин ошондо. Жана эме өзүбүздүкүлөр үчүн бир кой болду. Ошо бир кой менен элдин баарына жөнөкөй эле дасторкон, өзүбүздүн эле үйдө, короодо. Ошо аялдар бир үйдө, эркектер бир үйдө, же короолордо бөлүнүп алып, мына ошо отуруп, бака-шака күлүп, жайнап, бата кылып, анан тарамай. Болду. Достор. Эч ким капа болбойт. Эч ким капа болбойт. Эми капа болуунун укугу жок. Өзү негизи капа боло турган укугу жок эч кимдин. 5-6 саат. Мен мисалы атамды чакырбай койсом, өзүм жакын бир тууганым чакырып койсом, ал капа болушу мүмкүн. Укугу бар. Анан башка эч кимдин укугу деле жок. Мага капа боло турган. Эч кимдин укугу жок. Даже мен айтам, карындаштарым, эжелерим айтам, мен силерди чакырсам, келесиңер. Анан келип алып, силер бүт тегерете сенин кайын журттарың баарын чакырбайм мен. Кереги жок. Азыркы жанагы дасторкон маселесинде азыр эми көп ушул дасторконго качып кетет да, салаттарга, 7-8-10 түр таттууларга, башкалар шириликтерге. Анан сиздин ушул той аштарда салат маселелери канчаны коесуздар? Бир аз эле, ротунда 2-3 салат, анан бир аз жана таттуулар бар. Анан колдон жасап коюшат эми. Майрам да бул. Болот. Анан бирок жанагындай эртеден кечке чейин 5-6 саат жок да. Мына бир тамак, 2 тамак болду. Мисалы кудалар келсе, может быть 3-4 тамак дейт. Эми алар 15 чакты киши, бир койлук киши да, бир койлук. Мен айтам, бир койлук болуп келесиңер. Бир койду жеп кетесиңер. Азыркы ошол жанагы ресторан тойкуңарда 3 тамак берип атпайбы эми? Шорпосу, анан экинчи тамагы, үчүнчү. Ушул туурабы же турбайбы? Жок, ошо айтам, бул аябай көп болот, аябай көп. Аябай ысырап болуп атат. Көп эле ырытып жиберет атат. Анан да олчойто жанагындай чоң табактар менен салаттардын 4-5 түрү. Анан кийин жанагы закускалардын бир нече түрү, балыгы туру, эмеси туру, тооктору туру, дагы бир нерсе, анан кийин суши, бир нерсе. Өзү таң каласың да, мен айтам да, ошо биз жеген тамакты илгерки хандар жеген эмес. Хан Жантай жеген эмес мен айтам. Хан Жантай эт эле жеген. Башка эч нерсе жеген эмес. Даже борзок жеген эмес, менин оюмча.
Анткени ал убакта жок болчу да. Жок болчу андай. Ошо кымыз ичкен, эт жеген болду. Анан жанагындай конфет-санфетти көргөн эмес алар. Эч ким конфет менен чай ичкен эмес. Сахар болгон ол. Алда мынау кийинки 50-жылдан кийин, 56-жылдары. Анан ошон үчүн урматтуулар, мына биз ысырапты токотойлу. Жана эң ысыраптын эмеси биз билбей эле кишилерди чогултуп алабыз да, көп кишини. Ошо көп киши керек жок, урматтуулар. Тойго чакыра турган кишилер болот, анан чакырбай турган кишилер болот. Мисалы, мына күйөө бала тараптан, мисалы, күйөө бала карындашың менен келсе, болду, жетиштүү. Анан куданын кээде чакырсаң болот, кээде чакырбайсың болот. Анан жанагы анын акелерин, нүкөлөрүн, балдыстарын кереги жок анын бәрин. Сонун ажеке, биздин 4 мүнөт убактыбыз калды. Анан ысырап кылбай, агартууга, билимге, илимге, китепке акча салса болобу? Анан китептер жөнүндө айтып берсеңиз, жакшы китептерди алып келип, менин казалым дейт, үй бүлө кургандар үчүн насихат дейт, дин таануу. Анан көрчү, мындай китептерге, урматтуулар, бул китеп деген жазылган нерсе деген сөз. Казына да. Бул казына, бул төмөнбөйт, бул илим мунун ичинде. Мына бул жерде келинге насихат, кайненелерге насихат, жанагы Алла кылай жанына мамилелер, үйдө кантип ким башкарыш керек, кимди угуш керек, бу жерде кыз жаткан аялга насихат, келин алганга насихат, дагы башка окшогон насихаттар. Мисалы, үй бүлө курган жигитке, үйлөнгөн жигитке насихат, кантип үйлөнүш керек. Мисалы, эреже менен жашоо деген, ошо биз эреже менен жашаш керек, урматтуулар. Эреже менен, шариатта эреже, салтта эреже. Элдик салттар эреже, шариатта эреже. Шариат бул Алла Тааланын түшкөн эрежеси, салт болсо элдердин жанагы акылман данышмандар түзүп койгон эреже да. Анын көбүнчө Орто Азиянын баары ошо шариаттын негизинде кылган да эрежени, салтты. Ал ошо эреже менен жашабайт. Гаи менен салыштырганбыз да. Ошо анткени шария деген өзү жол деген сөз, шария. Шариат жол деген, жол деп которот, бир эмеси мааниси. Анан ошон үчүн мындай ким ушундай китеп алса эгерде, анда ичинде өзү жана Гаинин эрежелеринде жаттап атат да, мына жерде толтура мына эмелер бар да. Сонун. Мондай. Анан ошо шариатта да ушундай, урматтуулар. Шариатта да жанагы эмеге көргөзгөн запрещающий, разрешающий, предупреждающий, бизде да ошондой, шариатта да ошондой знактар бар да. Бизде арам, адал, макрух, ошогон нерселер бар. Анан мына жерде кызым сага деген китеп. Кызым сага деген китеп, урматтуулар. Бу жерде кызга кыр жерден тыюу деп турат. Ошо кыздар үчүн эреже. Ошо кыз деген жакшынакай жүрүп, өмүр бою таптаза мойдон өтүп, ошо бу жерде мындай бир плакатыбыз бар. Мына кыз бир убакта эле сиңди, бир убакта эле кызың, бир убакта эле келин, бир убакта жеңе, бир убакта эле өмүрлүк жар, эне, чоң эне, кайнене, тайыне, тайжы, сиңди. Ошо ушул кыз жакшы болсо, мына кыз анда бүт жакшы болот. Ушул кыз бузулса, анан мунун баары бузулат, же бул жакка жетпей калат. Эне дегенге да жетпей калат. Ошо кыз бойдон эле бузулуп, ошо менен өмүр бүтөт да. Ошон үчүн урматтуулар, мына кызды жакшы тарбиялаш керек. Ошо мына жерде атайын кыздар үчүн насихат бар. Кантип жүрүш керек. Мындай 100 суроо, мусулмандын баласына 100 суроо деген, ичинде 100 эң керектүү суроолор. Ошо жанагы эң биринчи эмнеден сураласың, анан кийин кантип жооп бересиң, анан ошо шариатта ар бир нерсеге жооп бар да. Анан ошондой эмелер, китептер. Урматтуулар, китепке ошо жанагы ысырап кылбай, анан көчө акчаңарды китепке, сооп иштерге, жанагындай жетим жесирлерге, ачка жүргөндөргө, жанагындай үшүп аткандарга, кийими жок жүргөндөргө, детдомдорго, карылардын үйлөрүнө, мына ошол жака жибериш керек, урматтуулар. Анан эгерде эметпесеңер, жанагындай экономиканы өңтүш керек. Бир нерсе жасаганга өсүш керек, завод куруш керек, фабрика куруш керек. Анан кутурбаш керек да. Сонун ажеке, бир дуа менен бүтүрүңүз эми. Ыйгайда күндө орозодо дуалар кабыл болот дейт. Амин. Алла Таала биздин ошо орозолорубузду кабыл кылсын. Алла Таала баарыбызга денсаулык берсин, ишибизге ийгилик берсин. Тутуп аткан орозолорубузду, кылган жакшы амалдарыбызды баардык жакшы
жакшылыктарыбызды кабыл кылсын. Баардык билип билбеген күнөөлөрүбүздү кечирсин. Алла Таала бала чакаларыбызга ыйман берсин, хидаят берсин, ден соолук берсин, өмүр берсин. Алардын баарын ар кандай кырсыздардан баледен сактасын. Ушул орозону аман-эсен тутканга Алла Таала өз жардам берсин. Саллаллаху алейхи ва саллям. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн бүгүнкү эфирибиз соңуна келди. Алла Таала жегиле ичкиле ысырап кылбагыла дейт экен. Демек, жакшы ишке жарышкандардан бололу. Ушул китеп чыгаралы, китеп чыгаргандарга салым кошолу, жейли, ичели, ысырап кылбайлы. Кудай Таала ушул баардыгыңыздарды берүүчү колдордон кылсын. Кийинки орозодон амандашканга чейин саламаттаңыздар.